Баткенде үрүү учурган окуя катталды. 18 жаштагы кыз төрөп деп дагы айтууга тил барбайт. Тууп туруп баланы кескилеп ажатканага наристени ыргытып салган. Бул фура өтө эле шашылыш окшойт. Ош Баткен Разаков жолунда өтө каттуу жаан болуп, жолдорду сел суулар каптады. Ош Бишкек жолунда үрөө учурган жол кырсыгы катталып, анда бир адам каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Фура билет тизеден басып келди. Ош Баткен Разаков унаа жолун сел суусу каптады. 30 майда Ош Баткен Разаков унаа жолун сел суусу каптады деп билдирет аймактык кабарчы. Маалыматка караганда табигый кырсык Кадамжай районунун Көктал аймагында кечки саат 20:00 чамасында нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен орун алды. Жаан чачынын айынан жүргөн сел агынды таш алып келип, жолду тосуп калган. Сел суусу негизги трассага чыгып кеткен. Учурда жол тазаланып, унаа каттамы калыбына келди. 18 жаштагы кыз көз жарып, ымыркайын кескилеп, даараткананын чуңкуруна ыргытып жиберген. Баткен облусунда үрөй учурган окуя болду. 18 жаштагы кыз көз жарып, ымыркайын төрөттөн кийин даараткананын чуңкуруна ыргытып жиберген. Кийин кайра өзү эле баланы чыгарып алып, курч буюу менен кескилеп салган. Кылмышка шектүү кыз кармалып, учурда ооруканада экени маалым болду. Булак Сокол Медиа. Ош облусунда аялдын өлүмүнө байланыштуу постторду жарыялаган бишкектик Айбек Уланов милицияга жеткирилди. Айбек Уланов милицияга жеткирилип кечирим сурады. Борбор калаанын ички иштер башкы башкармалыгы билдиргендей, Уланов 26 майда өзүнүн жеке баракчасына Өзгөн райондук мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушуусунан кийин күйөөсүнүн зордук зомбулугуна кабылган, маркум аялдын ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген пост жарыялаган. Бул факты катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ички иштер министрлигинен белгилегендей, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, натыйжада 1994-жылы туулган Айбек Уланов аталган башкармалыктын тергөө кызматына алынып келинген. Учурда ага карата тергөө амалдары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен тиешелүү юридикалык баа берилет. Милиция тараткан видеодо Уланов Кыргызстандын элинен, өзгөчө Кыргызстандын апаларынан, эже карындаштарынан, кыздарынан, маркумдун үй бүлөсүнөн, ата-энесинен, балдарынан жана жакындарынан кечирим сурайт. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, мен азыр борбордук милициядамын. Өзүмдүн ойлонбой жана жоопкерсиз кадам үчүн аябай чоң өкүнүп, бүтүндөй кыргыз элден, айрыкча апа аталардан жана эже сиңдилерден, маркум келиндин үй бүлөсүнөн, ата-энеси, уул кыздарынан, жакындарынан кечирим сурайм чын. Бүгүн мен социалдык баракчамда жарыяланган акылга сыйбаган билдирүүм өтө туура эмес болду. Бул маркумдун ар намысына, үй бүлөсүнө, кадыр баркына доо келтирген толкун алам. Кайгыны тереңдетип жибергенимди кеч түшүндүм жана мыйзам алдында толук жооп берүүгө даярмын. Аялдар абагындагы жүрөк ооруткан окуя. 30 майда Чүй облусунун Степной айылында жайгашкан номер 2 түзөтүү мекемесинде соттолгон аялдар балдары менен жолугушту. Мындай иш-чара балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулганын жазаларды аткаруу кызматы билдирди. Бишкектин четиндеги түрмөдөгү айымдар балдарды коргоо күнүнө карата чүрпөлөр менен жолугушууга уруксат алышты. Байрамга карата аниматорлор, артисттер чакырылган. Келген балдардын айрымдары балдар үйүндө жашайт. Эми Туркияда учак токтой электе ордунан тургандарга айып салынат.
Түркиянын жарандык авиация башкармалыгы учак коңгондон кийин коопсуздук куроо белгисинин өчүшүн күтпөстөн орундарын таштап кеткен жүргүнчүлөргө айыппул салуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Казинформ жазды. Маалыматка караганда эрежелер май айынын башында жүргүнчүлөрдөн арыз түшкөндөн кийин киргизилген. Айыппулдун көлөмү болжол менен 70 АКШ долларын түзөт. Түрк бийлиги мындай окуялардын саны акыркы убактарда кыйла көбөйгөнүн билдирди. Буга чейин стюардессаларды жүргүнчүлөргө жаңы эрежелер тууралуу маалымат берүүгө көңүл бурууга чакырган. Төө ашууда учууна кагышып бир киши каза болду. Төө ашууда Honda CR-V 2 Honda City вагон менен кагышып бир киши көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Жүрөгүшүн алган жол кырсык Бишкек-Ош трассасынын 111-чакырымында болгон. Алдын ала маалымат боюнча Honda CR-V каршы тилегеге чыгып, 2 минивэн менен кагышкан. Натыйжада бир киши каза таап, 3 адам жаракат алган. Нурлан Мотоев сүйүктүүсүнө сөөгү салды. Коомдук ишмер Нурлан Мотоев 19 жаштагы келинчегине сөөгү салды. Бул тууралуу видеону ал Instagram баракчасына бөлүштү. Буга чейин ал жакында үйлөнгөн 19 жаштагы келинчегинин сөөгү салуу жөрөлгөсү жана кыз узатуу тоюда болорун маалымдаган эле. Беле кетсек 21 майда Мотоев 19 жаштагы кызга үйлөнгөнүн билдирип, үлпөт той быйыл жай же күз мезгилинде болорун айткан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.